ses dalgalarını algılayan Ün толкундарын кабыл ала турган bir аппарат жасаганга аракет кылып жатасыз дейли. Ал үчүн көптөгөн электрондук тетик колдонушуңуз керек болмок. Аппараттын иштеши көптөгөн шарттарды катаасыз аткарышыңыздан көз каранды болот. Эң биринчиден тетиктердин баарын туура тандап, туура кезек менен орнотушуңуз талап кылынат. Мындан тышкары тетиктердин арасындагы байланышты туура курушуңуз керек болмок. Тетиктерди тандоодо, жайгаштырууда же тетиктердин арасындагы байланышта бир эле ката кетирсеңиз, аппарат иштебей калмак. Албетте, мындай электрондук аппаратты жасап иштетүү билим жана тажрыйбаны талап кылат. Бирок бирөө чыгып, бул аппаратты эч ким пландабаса жана жасабаса да өзүнөн өзү пайда боло алат десе, жана бул жөнүндө ар кандай теорияларды чыгарса кандай ойго келмексиз? Албетте, ал кишинин айткандарына эч маани бермек эмессиз. Бирок ошентсе да биз бул көз карашты мындай бир сценарий менен текшерип көрөлү. Үн толкундарын кабыл алуу үчүн керектүү аппараттын бүт тетиктери туура тандалып, бир текчеде катар турушат дейли. Текчедеги бир кутуда болсо кандооч сыяктуу аппаратты кураш үчүн керектүү шаймандар жана розетка да бар болсун. Сиз деле болжогондой арадан 100 эмес 100 000 жыл өтсө да өзүнөн өзү угуу аппараты пайда болбойт. Чагылган түшсө да, тетиктердин баары бир-бирден ток менен урдурулса да, баары бир эч майнап чыкпайт. Электроникада адистешкен бирөө эмгек кылмайынча, андай аппарат эч качан өзүнөн өзү жасалып калбайт. Анткен менен учурда кээ бирлер мындай аппараттан алда канча жогору бир түзүлүштү, биздин угуу системабызды кокустан пайда болгон дешүүдө. Мындай көз караштын логикасыз экени апачык көрүнүп турат. Кулагыбыз иштеши жагынан үн толкундарын кабыл алган бүт аппараттардан бир топ жогору. Кулагыбыздагы түзүлүш улуу жаратуучу Аллахтын бир чыгармасы. Бул тасмада угуу органыбыздын кемчиликсиз түзүлүшүн жана эң алдыңкы технологияларда жете албаган жогорку өзгөчөлүктөрүн көрүп, Аллахтын кемчиликсиз жаратышынын bir misalına küve bolosuzlar. Ve en ileri teknolojilerin bile ulaşamadığı üstün özelliklerini görecek ve Allah'ın kusursuz yaratışının bir örneğine şahitlik edeceksiniz. Үн жашообузду кооз кылган эң негизги элементтердин бири. Бир саамга ойлонуп көрсөңүз, жымжырт бир дүйнөдө жашоо кандай болмок эле? Келиңиз ушундай бир дүйнөнү элестеткенге аракет кылып көрөлү. Андай дүйнөдө эч бир үн да, ызы-чуу да болмок эмес. Артыбыздан байкоосуз келип калган чоң коркунучту сезе алмак эмеспиз. Айланабыздагы окуялардан кабарыбыз болбой, музыка деген жакшылыкты биле алмак эмеспиз. Жакшы көргөндөрүбүз менен байланыш кура албай, эч кимге оюбузду оңой жеткире албай, билгендерибизди айтып бере алмак эмеспиз. Угуу сезимибиздин негизин түзгөн ички кулак жана мээдеги угуу борборубуз 1 сантиметр кубтан, башкача айтканда 1 канттан да аз орун ээлейт. Бизге айланабыздагы үндөрдү уктурган кулагыбыз өтө татаал механикалык, гидравликалык жана электрондук түзүлүштөрдү камтыган миниатюралык бир инженерия долбоору сыяктуу. Дүйнөдөгү бүт технологиялык продукциялар, план жана долбоорлор илимий жетишкендиктердин бир натыйжасы. Ар бир жаңы имарат же машина мурдакыларга тиешелүү маалыматты чогултуп, жаңылап, кошумчаларды жасап өнүктүрүүдөн келип чыгат.
Бирок кулак пайда болушу үчүн инженерия илими жетишсиз болууда. Абадагы ээн-баш толкундар анализ кылынып, бир сезүү органына булак болушат. Бул теңдешсиз бир түзүлүш. Угуу системабыздын келип чыгышынын бир гана түшүндүрмөсү бар. Инженерия керемети деп айтылган угуу органыбыз теңдеши жок жаратылган. Тагыраак айтканда, аны жерлерди, асмандарды жана ал экөөнүн арасындагы бүт нерселерди пайда кылган Аллах жараткан. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Ал силер үчүн кулактарды, көздөрдү жана көңүлдөрдү жасаган. Канчалык аз шүгүр кыласыңар. Бул схемада угуу сезимибиздин бөлүктөрү чагылдырылган. Кулагыбызга келген үн толкундары А тамгасы менен көрсөтүлгөн бөлүктүн ичинде чогулуп Б'дан өтөт. Жана С менен Э тамгалары арасындагы механикалык системаны кыймылга келтирет. Э тамгасынан соң механикалык күч сүрөттүн оң тарабындагы кызгылт көк түстөгү бөлүккө жетет. Ал жерде механикалык күч суюктукту кыймылдатат. Натыйжада электрдик сигнал бөлүп чыгарылат. Ал сигналдарды сүрөттүн оң жагында эң четте турган кызыл ленталар ташышат. Алар бир компьютерге жеткирилет. Компьютердин ичиндеги процесстер аркылуу үндөрдүн анализделиши менен иштешет. Компьютер аркылуу мээбиздеги угуу борбору чагылдырылган. Мээдеги угуу борбору бул ички кулактан алган сигналдарды чечмелеп, угуу деген функцияны аткаруучу бөлүк. Бирок бүт үндөр анализделген бул жер толук жымжырт. Мээбиздеги угуу борборунун сырлары али толук чечиле элек. Анткени менен анын кереметтүү бир функцияны аткарары белгилүү. Угуу жөнүндөгү маалымат кулагыбыздан ал угуу борборуна узундугу 2,5 см болгон угуу нервибиз аркылуу жеткирилет. Мээбиз ага келген сигналдарды секунданын 1/10 кыска убакыт ичинде ошол кезге чейин уккан 400 миңдей үндү анализдеп салыштырат. Натыйжада денебиз үнгө жооп берүүгө даяр болот. Эгер мындай болбогондо артыбыздан келген бир машинанын үнүн уга алмак эмеспиз жана эч качан өз убагында анын алдынан кача алмак эмеспиз. Угуу борборунун дагы бир өзгөчөлүгү болсо, бул анын үндөрдү фильтрлеши. Күнүмдүк жашообузда көп үндөрдү жабык жерлерде угабыз. Андай жердеги радио, телевизор сыяктуу каражаттардан чыккан бүт үндөр жабык жердеги нерселерди сүзүп жаңырат. Ошондуктан негизи үндүн өзүнөн бир аздан кийин ал үндүн дубал, шып сыяктуу жерлерди сүзүп артка кайткан жаңырыгын да угушубуз керек. Жаңырууну күчөтүшү керек болгон дагы бир нерсе бул башыбыз. Башыбызды сүзгөн үн толкундарынын түз кулагыбызга келгендердин артынан угуу борборуна жетиши анын жаңыруусун күчөтүшү керек. Бирок эч качан мындай болбойт. Угушубуз керек болгон үндөн тышкары бүт жаңырыктар мээ сөңгөгүндө электен өткөрүлөт.
Johns Hopkins Medisina fakülteti ugu ilimleri borborunun başçısı Eric Young meyvizдің мындай кереметті өзгөчөлүгү жөнүндө мындай дейт. Мээ сөңгөгүндөгү клеткалар айланадагы үндүн ордун аныктоо ишин аткарат. Бул үчүн жүздөгөн түрдүү тондогу жана мүнөздөгү үндөрдү анализдейт. Үндөрдү айырмалоо бул жерде эч кыйынчылыксыз жасалат. Чоордун үнү буттун үнүнөн айырмаланат. Угуу сигналдары артындагы жаңырык көлөкөсү акылдуу мээ сөңгөгү тарабынан өчүрүлгөнү үчүн тунук болуп калат. Натыйжада ал жаңырыктарды укпайбыз. Мисалы сиз менен сүйлөшкөн жана пианино ойногон курбуңуздан келген үндөр дубалдан, эшиктен жана шыптан жаңырат. Бул жерде мээ сөңгөгүндөгү иштетүү борбору келген жаңырыктарды контролго алып четке түртөт. Натыйжада оригинал үндүн өтүшүнө жол берип, жаңырыктардын баарын өчүрөт. Bir tuzak kurup ündün жалпылыгын сактайт. Мээ сөңгөгүнүн жаңырыктарды токтотуучу мындай кереметтүү тандоосуна карабастан эмне үчүн кээ бир жаңырыктарды угабыз? Албетте аралык алыс болсо, мисалы өрөөн сыяктуу бир жерде же бош бир бөлмөдө бийик добуштуу үндөр жаңырык пайда кылат. Себеби алар оригинал үндөн бир канча секундадан кийин бизге жетет. Мындайда мээбиз тарабынан эленбейт, өзүнчө бир үндөй кабыл алынат. Бирок ага чейин мээ биринчи үндү анализдеп бүткөн болот. Ошондуктан жаңырык оригинал үн менен аралашып бизди тынчсыздандырбайт. Үн дагы суудагы толкундар сыяктуу абада белгилүү бир ылдамдыкта тарайт. Угуу борборубуз үндүн ушул касиетинен эң жакшы пайдалана ала турган системага ээ. Эки кулагыбыздын арасындагы аралык болжол менен 20 сантиметр. Ошондуктан башыбыздын бир тарабынан келген бир үн экинчи тараптагы кулакка секунданын 5000ден 3-үндөй бир кечигүү менен жетет. Мээбиздеги кээ бир клеткалар бул кичинекей айырмачылыкты ошол замат түшүнүп, үндүн кайсы тараптан келгенин так эсептешет. Бирок үн толкундарынын арасындагы аралык эки кулагыбыздын арасындагы аралыктан кыска болсо, бул ыкма ишке жарабайт. Анткени менен биз андай үн толкундарында угуп, алардын келген тарабын аныктай алабыз. Бирок кантип? Угуу борбору муну үндүн көлөкөсүн пайда кылуу аркылуу жасайт. Муну төмөнкүдөй бир мисал менен түшүндүрөлү. Башыбызга капталдан бир жарык тийгенде башыбыздын экинчи тарабында баштын бир көлөкөсү пайда болот. Ошол сыяктуу капталдан бир үн келгенде башыбыздын экинчи тарабында акырын добуштуу бир үн көлөкөсү болот. Чыйылдаган үн эки кулакка тең дээрлик бир убакта келгени менен угуучу клеткалар эми эки кулакка келген үндөрдүн арасындагы добуш бийиктиги айырмасынан пайдаланып, үндүн кайсы тараптан келгенин так эсептешет. Угуу борбору булардын баарын аларга келген электрдик сигналдарды анализ кылуу аркылуу жасайт. Анда абадагы үн толкундары кантип электрдик сигналдарга айланышат. Мына ушул жерде инженердик долбоордун таң калыштуу башка өзгөчөлүктөрүн көрөбүз. Сырткы кулагыбыз сырткы эшик сыяктуу. Ошондуктан ал аркылуу сырттан денебизге зыяндуу микроб, чаң жана чоочун заттар кирип кетиши ыктымал.
Бирок сырткы кулак каналына орнотулган секреция бездери менен түктөр ичкери кирип кетиши мүмкүн болгон микроб, чаң жана ошол сыяктуу чоочун заттарга тоскоол болушат. Бездер терден тышкары курамында май жана канты бар суюктуктарды чыгарышат. Ал суюктуктар түктөрдүн айланасына тийип, түктөрдү жабышчаак кылып коет. Суюктук жабышчаак болгон үчүн чаң менен микробдор туннелдин башында эле аларга жабышып, ошол жерде калышат. Сырткы кулакта чыгарылган суюктук бир тараптан микробдорду өлтүрсө, экинчи тараптан дененин иммундук система клеткаларын да камтыйт. Дагы бир өзгөчөлүгү болсо, ал суюктук кислоталуу болот. Сырткы кулактагы кислоталуу чөйрө көп микробдорду өлтүрөт. Кулак калканынан кулак жаргагына чейин созулган канал түптүз бир туннель сыяктуу эмес, бурулуштар менен жаргакка барат. Бул жаргакчаны сырткы чөйрөдөн келиши ыктымал болгон соккулардан коргойт. Мисалы, сүйрүү бир нерсени кулагына тыккан бир жаш бала чоң ыктымалдык менен жаргакчага жетпейт. Сырткы кулак жолунда кичинекей бир жараатка себеп болот. Кулакка тосулган басымы жогору суу да жаргакчага түз бармаганы үчүн зыян бербейт. Эгер сырткы кулак каналыбыздын түзүлүшү мындай болбогондо, жуунуп жатканда да кулак жаргакчабыз айрылып калышы мүмкүн эле. Сырткы кулак каналынын дагы бир өтө маанилүү касиети болсо, бул анын тынымсыз өзүн жаңылай алышы. Калдыктардын териде топтолушу ал жерде эскиртет жана үн толкундарынын өтүшүнө тоскоолдук пайда кылат. Бул жерде дагы бир жаратуу кереметин көрөбүз. Сырткы кулак каналындагы тери борбордон сыртты көздөй көчүп өзүн жаңылайт. Мисалы, кире-бериштен 2 см ичкериде жайгашкан тери акырындап сыртты көздөй көчүп 1,5 см жылат. Белгилүү убакыттан соң 1 см жылат. Ошентип отуруп аягында толук жаңыланат. Ушинтип көчүп тазалануу касиети денебизди каптаган бүт теринин ичинде бир гана сырткы кулак каналына тиешелүү. Натыйжада сырткы кулагыбыз сырттан келиши ыктымал болгон ар кандай коркунучтарга карата чара көрүлгөн бир сепил сыяктуу болот. Жыйырманчы кылымдын башында көп эволюционисттер адамдын кулак калканын функциясын жоготкон бир орган катары көрүшкөн. Бул орган эволюционисттердин ою боюнча эволюция процесси ичинде барган сайын кичирейип жок болмок. Бул гипотезага таянып көп эволюционисттер келечектеги адамды кыялданып тарткан сүрөттөрүндө кулак калканын тартышкан эмес. Бирок бүгүнкү күндөгү илимий ачылыштар эволюционисттердин көп нерседе жаңылганы сыяктуу мында да жаңылганын көрсөтүүдө. Кулак калканы кандайдыр бир мааниде үндү күчөткүч кызматын аткарат жана үн толкундарын кулактын ичин көздөй багыттап ал жерге топтойт. Кулак калканынын ар бир миллиметри жана дөң сайы атайын долбоорлонгон. Кулак калканы өзгөчө сүйлөө учурунда келген адам үндөрүн күчөтөт. Башкача айтканда, кулагыбыз күчөтө турган үндөрдү өзү тандайт. Кандайдыр бир үндүн эмес, атайын биз үчүн эң маанилүү болгон адамдардын сүйлөгөн үндөрүнүн тандалышы, угуу менен сүйлөөнүн бир эле чексиз акыл тарабынан биз үчүн бири-бирине ылайыктуу кылып жаратылганын далилдейт.
Кулактын калкандан кулак жаргакчасына чейинки бөлүгү сырткы кулак каналы деп аталат. Кулак калканынан башталган үндү тандап күчөтүү касиети сырткы кулагыбызда да уланат. Сырткы кулак каналы да үндөрдү күчөтүп ичкериге өткөрөт. Изилдөөлөр калкан менен сырткы кулак каналынын үндөрдүн кулак жаргакчасына болгон басымын толук 10 эсе күчөтөөрүн көрсөттү. Сырткы кулактын угуудагы маанилүү бир кызматы бул анын абаны дене температурасына алып келиши. Бул функциянын угууда мааниси чоң. Себеби чөйрөнүн температурасы газ молекулаларынын ылдамдыгына таасир берет. Эгер эки чөйрөнүн температурасы эки башка болгондо ылдам кыймылдаган газ молекулаларынын кыймылын да үн катары кабыл алмакпыз. Бирок Аллах сырткы кулакта жараткан жогорку касиеттер себептүү мындай көйгөйлөргө кабылбайбыз. Дирилдеп угууга шарт түзгөн жаргакча акылдуудай жана өз башынча чечим алуу жөндөмү бардай көрүнөт. Жарым сантиметр квадраттан бир аз чоңураак аймакты гана ээлеген кулак жаргагы сүйрүү учу сыртты караган конус формасына ээ. Сырттан келген үн сигналдары жаргакты сүзгөндө анын дирилдешине себеп болушат. Кулак жаргак ушунчалык сезгич болот. Мисалы, кээ бир үн толкундары жаргакчаны сантиметрдин миллиондон биринчелик кыймылдата алат. Бул бир суутек атомунун диаметринен да кичине. Жаргакча ушунчалык кичинекей кыймылда да үндү угуу борборуна жөнөтө алат. Эң башта толкундарды сырткы бети менен гана алат. Эки бети менен тең алганда денебиздин ичинен келген үндөрдөн да дирилдемек. Биз болсо мунун натыйжасында башаламан үндөрдү укмакпыз. Бирок жаргакча белгилүү жыштыктарда гана дирилдейт. Сырткы дүйнөдөн келген бүт жыштыктарда дирилдегенде эч уккубуз келбеген өтө жагымсыз үндү укмакпыз. Кулак жаргакчабыз дирилдөөгө себеп болгон үн толкундарын бири-биринен айырмалайт. Бир шыбырда да дирилдеген жаргакчабыз андан 40 эсе күчтүү үн толкундарын да эч жабыркабай кабыл ала алат. Ушул касиети себептүү кулактын ичиндеги назик клеткалар аларга зыян алып келиши мүмкүн болгон катуу үндөрдөн коргоно алышат. Кулак жаргакчасы үндүн келүү бурчуна карабастан бүт тараптан келген үнгө дирилдейт. Мындай касиети болбогондо маңдайыбызда сүйлөгөн бир адамды эч уга алмак эмеспиз. Капталыбыздан келген үндөрдү гана уга алмакпыз. Жаргакчанын амортизаторлук кызматы да өтө мыкты. Бийик үндөн улам катуу дирилдеген соң да үн токтогондон кийин секунданын 1000/4 убакыт ичинде дирилдөөнү токтото алат. Бул чындап эле таң каларлык бир жөндөмдүүлүк. Табияттагы ар кандай заттардын же металлдардын дирилдеши бир канча секундага созулат. Кулак жаргакчабыз мынчалык бат токтоно албаганда ага келген бир үндөн улам дирилдеп жатканда жаңылары келмек жана биз тунук үндөрдү эмес, бири-бирине аралаш шуулдаган үндөрдү укмакпыз.
Булардын баары бизге апачык bir чындыкты көрсөтөт. Көлөмү bir канча миллиметр болгон кулак жаргакчасы белгилүү bir максат үчүн долбоорлонуп жаратылган. Албетте кулак жаргакчасын түзгөн клеткалардын акылы жок. Аткарган кызматтарын да өздөрү тандаган эмес. Алар дагы бүт нерселер сыяктуу Аллахтын буйругуна баш ийишет. Кулагыбыздын мынчалык кереметтүү өзгөчөлүктөрүн болушунун жалгыз себеби бул Аллахтын чексиз акылы жана илими. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Аллах 7 асманды жана жерден да алардын окшошун жаратты. Буйрук булардын арасында токтобостон түшүп турат. Силердин чындыгында Аллахтын бүт нерсеге кудуреттүү экенин жана чындыгында Аллахтын илими менен бүт нерсенин курчаганын билишиңер, көрүшүңөр үчүн. Кулак жаргагы ага келген дирилдөөлөрдү күчөтүп, ортоңку кулак аймагына өткөрөт. Ал жерде бири-бирине өтө так бир тең салмактуулукта тийип турган балка, дөшчө жана үзөңгү деп аталган 3 кичинекей сөөк бар. Бул 3 сөөк бири-бири менен байланышта, кулак жаргакчасы менен ички кулагыбыз арасында жайгашкан. Кулак жаргакчасы сөөктөрдү түртүп кыймылдатат. Кулак жаргагы сырткы дүйнөдөн келген үн толкундары менен дирилдейт. Ал дирилдөө сөөктөрдү кыймылдатып, жаргакчага тийип турган балка дөшчөнү, дөшчө болсо үзөңгүнү түртөт. Bir рычагтын бөлүктөрүндө кыймылдаган ортоңку кулак сөөкчөлөрү жаргакчадан алган күчтү угуу системасынын башка бир мүчөсүнө, улиткага өткөрүшөт. Аллах 3 сөөктүн формасын, көлөмүн жана бири-бирине туташуу абалын жаргакчадан келген күчтү 30%га күчөтө тургандай кылып жараткан. Бирок ансыз да жаргакчада күчтүү дирилдөөлөргө себеп боло турган бир үндүн андан да күчөтүлүп өткөрүлүшү зыяндуу болбойбу? Кулактагы кемчиликсиз түзүлүштө мындай зыяндардын алдын ала турган чаралар да көрүлгөн. Рычаг системасын түзгөн сөөкчөлөр кадимки кыймылынан тышкары ширенди деп сыпатталган бир кыймыл да жасай алышат. Ширендинин максаты күчтүү үндөрдүн ички кулактын назик кыртышына зыян тийгизишин алдын алуу болуп саналат. Ортоңку кулактын өтө бийик үндөрдү азайтуу үчүн колдонгон дагы бир жумшарткыч касиети бар. Бул касиет балка, дөшчө жана үзөңгү сөөктөрүн контролдогон дененин эң кичинекей 2 булчуңу тарабынан камсыздалат. Булчуңдардын бири балка, экинчиси болсо үзөңгү сөөкчөлөрүнө карманган. Катуу үн угулганда сигнал угуу нерви аркылуу мээбизге жетер замат рефлекс бир механизм ишке киришет. Бул 2 булчуңга нервтер аркылуу сигнал келет. Булчуңдардын жыйрылышы натыйжасында балка менен үзөңгү үн сигналын өткөрүүчү багытка карама-каршы тарапка тартылып тормоздолушат. Ошентип ички кулакка барган үндүн күчү азайтылат. Бул рефлекс 1 секунданын 5тен 1-челик кыска убакытта ишке кирет. Бирок кичинекей булчуңдар ыкчам болуу менен бирге акылдуу дагы, себеби тандап жыйрылышат. Ар бир катуу үн чыккан сайын жыйрыла бергенде сырттан келген кадимки үндөрдүн күчүн да азайтып салышмак. Натыйжада дүйнөдөгү бүт адамдардын кулагы жакшы укпай калмак.
адамдардан турган бака шакалуу бир жерде турабыз дейли. Учундардын ишке киришиши натыйжасында арткы тараптагы үндөр азайтылат. Ошентип сүйлөшүп жаткан адамыбызды жакшыраак угабыз. Аллах теңдешсиз кылып жараткан бул булчуңдар атайын бир максат менен ал жерде турушат. Себеби ички кулакка зыян бере турган бийик үндөрдө гана жыйрылышат. Бүт баарынын ушунчалык кылдат эсептелиши жана кичинекей түзүлүштөрдүн өз кызматын миллиондогон жылдан бери кемчиликсиз орундатып келе жатышы эволюционисттер айткан сокур кокустуктардын эмес, тескерисинче кемчиликсиз жана кереметтүү жаратуунун натыйжасы экенин көрсөтөт. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Ал Аллах, ал жаратуучу, кемчиликсиз пайда кылуучу, калып жана келбет берүүчү. Эң сонун ысымдар аныкы. Асмандарда жана жердегилердин баары аны таспих кылат. Ал Азиз, Хаким. Мынчалык кемчиликсиз түзүлүштөгү ортоңку кулак маанилүү бир тең салмактуулукту сактаганга мажбур. Башкача айтканда, ортоңку кулактагы аба басымы менен кулак жаргакчасынын аркы тарабындагы, башкача айтканда атмосферадагы аба басымы бирдей болушу керек. Себеби басымдын жогорулашы же төмөндөшү угууга жолтоо болот. Бирок бул тең салмактуулукта ойлонуштурулуп, ортоңку кулак менен сырткы дүйнө арасында аба алмашууну камсыз кылуучу бир желдетүү каналы жасалган. Ал канал ортоңку кулактан оозубузга чейин созулган ичи бош бир түтүк болгон Эвстахио түтүгү. Эвстахио түтүгү кандайдыр бир себептен сырткы чөйрө басымы менен ортоңку кулактагы басым арасында айырмачылык пайда болгондо ишке киришет. Басымдагы мындай айырмачылык кыска убакыт ичинде тең салмакталат. Мээдеги угуу борборуна келген угуу сигналдары ички кулагыбыздан чыгат. Ички кулагыбыз механикалык сигналды электрдик сигналга айландыруучу бир станция сыяктуу иштейт. Сырткы чөйрөдө пайда болгон үн толкундары кулак калканы жана сырткы кулак аркылуу ортоңку кулакка барып, ал жердеги жаргакча менен сөөкчөлөрдү кыймылга келтирет. Бул кыймыл ички кулак суюктугунун кыймылга келиши менен аяктайт. Ички кулактагы угуу функциясын аткарган бөлүм бир буурчактай көлөмдөгү улитка деп аталган бир түзүлүш. Улитка өтө катуу сөөктөн бир канал менен оролгон. Спираль формасындагы бул түзүлүш түйүнөн башына чейин 3-4 см. Жана үстүндөгү каналдардын ичи суюктукка толо. Сөөктөрдүн кыймылы улиткага жеткенде бул суюктук кыймылдап толкун пайда болот. Улитканын ички капталдарында болсо бул суюктуктун толкунунан кыймылдоочу кичинекей түкчөлөр бар. Кулагыбызда 32 000 клетканын бетинде тизилген 1 миллиондон ашык түкчө болот. Ал түкчөлөр суюктуктун толкунуна жараша кыймылдашат. Түкчөлөр күчтүү бир толкун келгенде секундасына 20 000 жолу кыймылдай алышат. Күчсүз толкундарда болсо өтө аз кыймылдашат. Түкчөлөр кыймылга карата өтө сезгич болушат. Бир түкчөнүн бир суутек атомунун диаметринде, башкача айтканда 1 мм 400 миллиардтан бириндей эле кыймылдашы электрдик сигналдын башталышы үчүн жетиштүү болот. Мисалы түкчөнү бийиктиги 500 метр болгон бир имараттай элестетсек, имараттын башындагы 2 сантиметрлик бир кыймыл сигналды баштай алат.
Түкчөлөр бир толкунду сезгенде доминодой болуп бири-бирин түртүп кыймылдашат. Бул кыймыл түкчөлөрдүн астындагы клеткалардын эшиктерин ачат. Натыйжада клеткаларга ион кирет. Түкчөлөр карама-каршы багытка жатканда болсо клетка эшиктери жабылат. Түкчөлүү клетка тобу бир электрдик ажыраткыч сыяктуу иштейт. Түкчөлөр бир тарапка жатканда ачып, экинчи тарапка жатканда жабат. Түкчөлөрдүн тынымсыз кыймылдашы клеткалардын химиялык тең салмактуулуктарын да тынымсыз өзгөртүп, аларды электрдик сигнал чыгартат. Башкача айтканда, улитканын ичиндеги түкчөлүү клеткалар бир батареяга окшошот. Бул ички кулактарыбыздын ар биринде болжол менен 16 000 батарея бар деген мааниге келет. Бирок бул батареялар биз колдонгон батареяларга караганда өтө жогору технологияга ээ. Алда канча сезгич жана өтө ыкчам операция жасай алышат. Болгондо да аларды зарядтоонун кереги жок. Ал тургай баарын чогултсаңыз бир буурчактын ичине да батыра аласыз. Түкчөлөрдү сырткы чөйрөдө изилдей алган илимпоздор алардын болор-болбос бир үнгө да жооп бергенин көргөндө таң калышкан. Рокфеллер университетинде 20 жылдан ашуун ички кулакты изилдеген Дэвид Кори түкчөлүү клеткалардын бул өзгөчөлүгү жөнүндө мындай дейт. Түкчөлүү клеткалардын механикасы таң каларлык. Бир түкчө тобунун кыймылы сыйкырдуудай болуп биздин угушубузга шарт түзөт. Бул клеткалар ушунчалык кереметтүү болгондуктан аларды кароодон эч чарчабайм. Ички кулактагы клеткалар электрдик сигналдарды чыгарууда сырткы чөйрөдөн келген үн толкундарынын күчтөрү менен ритмдерин да чагылдыра алышат. Бул ушунчалык комплекстүү бир процесс болгондуктан илим ушул күнгө чейин жыштыкты бөлүштүрүү операциясы ички кулакта жасалабы же мээдеби деген суроонун да жообун таба алган жок. Улитканын ичинде корти деп аталган бир орган болот. Кортинин ичинде кереметтүү батареялардан, башкача айтканда түкчөлөрдөн тышкары бири-бири менен байланыштуу көптөгөн тетиктер да бар. Корти органы суюктукка толгон түзүлүшү менен денебиздин башка бөлүктөрүнөн изоляцияланган. Денебиздеги бүт кыртыштарда болчу кан тамырлары бул жерде болбойт. Эгер кан тамырлары болгондо ал жердеги кандын агышын арткы фондун добушу катары укмакпыз. Эч күмөнсүз мындай добуш биз үчүн эч тынымсыз шуулдаган бир азапка айланмак. Мисалы, азыр бул тасманы эч көрө алмак эмессиз. Ал тургай уктай да алмак эмессиз. Башкача айтканда, кулагыбыздагы жана денебиздеги бүт өзгөчөлүктөр азыркыдай толук бар болуп, ушул эле жагдай болбогондо өтө оор абалда калмакпыз. Buraya dek edindiğimiz tüm bilgiler Бул жерге чейин айтылган маалыматтардын баары бизге уу органыбыздын өтө комплекстүү жана кемчиликсиз бир тартипке ээ экенин көрсөтүүдө. Уга алышыбыз үчүн бири-биринен көз карандысыз көптөгөн тетик кемчиликсиз пайда болушу керек. Тетиктердин бири, мисалы, ортоңку кулактагы балка сөөгү кулактан алып коюлса же түзүлүшү бузулса эч нерсе укпай калабыз. Кулак угушу үчүн сырткы кулак жаргакчасы, балка, дөшчө жана үзөңгү сөөктөрү, улитка жана түкчөлөр сыяктуу бөлүктөрдүн баары толук бойдон бар болушу керек. Система эволюционисттер айткандай этап менен акырындап келип чыкпайт. Себеби ортоңку этаптардын эч бири өз башынча бир ишке жарабайт. Кулактай комплекстүү бир органды эволюциядай аң сезимсиз, толугу менен кокустуктарга таянган бир процесс тарабынан акырындап жасалган деген көз караш илимге да акылга да сыйбайт. Ушул себептен болсо керек, эволюционист Крик биологторго төмөнкүчө кызыктай кеңеш айтат.
Биологдор көргөндөрүнүн долбоордун эмес, эволюциянын натыйжасы экенин дайыма эстеринде тутушу керек. Бул туура эмес кеңеш эволюцияны жактагандардын илимден канчалык алыс бир көз карашты жактаганын далилдеши жагынан өтө маанилүү. Бул кеңешти айткан киши кийинчерээк эволюционисттик түшүнүктү таштаса да, анын бул сөзү эволюционисттердин түшүнүгүн мыкты чагылдырган. Эң биринчиден муну айткан киши эволюцияга ишенгени менен биологдордун табияттагы жандыктардагы комплекстүүлүктөр алдында эмне сезерин өтө жакшы билүүдө. Себеби бул сезим негизи биолог же илимпоз болууну да талап кылбаган адамзаттын орток бир сезимине таянат. Алдыңызда бир чыгарма турса, ал чыгарманы жасаган бирөө да сөзсүз бар. Чыгарманын кооздугу менен татаалдыгы аны жасаганга карата суктануу сезимибизди күчөтөт. Крик эскерткен биологдор өтө кооз бир сүрөттү карап, андагы чеберчиликти көрүп жаткан бир адамдын абалында. Илимпоз болбосо да бир адам бир караганда эле керемет жасалганын сезген бир чыгарманы карап туруп, анан мында бир кереметтүүлүк жок, бул толугу менен сокур кокустуктардын чыгармасы деп айта албайт. Бул үчүн адамдарды Криктин сөзүндөй сөздөр менен мажбурлап, алдын ала даярдоо керек болот. Бирок жандыктарда ушунчалык татаал системалар кездешкендиктен, илимпоздордун көпчүлүгү ал системаларда кереметтүү бир тартип бар экенин кабыл алууга мажбур болушат. Угуу сезимибиз да ушундай системалардын эң башында турат. Бүгүнкү күндө адам баласы кулактын функциясын аткара турган бир аппаратты жасоодон өтө алыс. Учурда угуу органыбыздын механикалык бөлүгү менен, башкача айтканда кулак жаргакчасы жана ортоңку кулак менен байланыштуу кээ бир проблемаларды угуу аппараттарын колдонуу аркылуу чечүүгө аракет кылынууда. Бирок эң алдыңкы каражаттарда кулак жаргакчасы менен ортоңку кулагыбыздай боло албай келүүдө. Күн сайын өз ордуна тагууну талап кылбаган, үндү жөнгө салууну, тазалыгын өзү жасаган, батареясы түгөнбөгөн кереметтүү бир жуп органыбыз бар. Болгондо да ага жетүү үчүн бизден бир аракет да талап кылынган жок. Ал үчүн бизден акы да суралган жок. Кулактагы түзүлүш адам денесиндеги кереметтүү жаратуу мисалдарынын бири. Ал үчүн адамдан Аллахка шүгүр кылуу гана талап кылынат. Аллах кулдарына карата өтө берешен экени бир аятта төмөнкүчө кабар берилет. Аллахтын шайтандан коргоосун сурайм. Албетте сенин Раббиң адамдарга өтө берешен, бирок адамдардын көпчүлүгү шүгүр кылышпайт.